Саламатсызбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн ошол биздин эсимде долбоорунун ушул долбоорго түрткү болгон бир ыкма изилдөөнүн жаңы, азырынча биз үчүн жаңы болуп аткан ыкмасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ошол ыкманы илимий ыкма, илимий методика катары жайылтып, ошого эмгегин сиңип калган адам Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шамбетов агай биздин бүгүн студиянын коногу. Кош келиңиз агай. Абдан кубанычтабыз. Анткени сиз Кыргызстанга соңку жылдары Казакстанда иштеп аткандыктан Кыргызстанга да маал менен гана болот экенсиз. Ушул сиздин ыкма, сиз жайылтып, сиз абдан сүрөп келе жаткан ушул тарыхты изилдөөнүн бир ыкмасы бул ооз-эки тарых. Ооз-эки тарых, oral history деп коет экен, англисче айтканда. Ушуну абдан сүрөп, ошол эле Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, ушуну абдан мындай жайылтып жүргөн илим пост катары билебиз. Ушул ыкмага сиз эмне себептен ушул ыкмага кызыгып, ушуну жайылтып, ушуну колдоп сүрөп келе жатасыз? Ушуну айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Бул oral history деп аталган ооз-эки тарых. Ооз-эки тарых бул усул катары колдонуп келет. Бул өткөн кылымдын 30-40-50 жылдары Америкада атайын усул катары кабыл алынып иштелип чыккан. Анын автору Алан Невинс деген киши ушул согушка катышкан америкалыктардын ооз-эки баяндамасынан тарыхын жаздырып алган, өзгөчө жанагы согушка катышкан жоокерлердин тарыхынан. Негизинен айырмасы башка мурдагы тарыхтан, көбүнчө жазылган тарыхтан летопись деп коебузбу, ал тарыхты көбүнчө жеңүүчүлөр, генералдар өздөрүнүн даңазлаш үчүн жазылган тарыхта. Бир жактуу балким. Көбүнчө бир жактуу. Себеби албетте ал өзүнүн кыйындыгын, канча душманды жеңгендигин даңазлаш үчүн жазылган тарыхта. Ошол тарыхта кала берет да. Анан ошол гана тарых болуп туруп, башка тарыхты биз билбей кала беребиз да. Ал эми бул ооз-эки тарых деген карапайым адамдардын оозунан жазылып алган, бир башынан өткөзгөн турмушун же укканын айтып берүүчү тарых болуп эсептелет. Бунун болсо жалгыз эле тарых багытында эмес, коомдук бардык тармактарда колдонуп келет. Мен билим берүү тармагында иштеген адис катары Назарбаев университетинде сапаттык изилдөө усулдары деген курс сабак өтөм. Докторанттарга жана магистранттарга. Ошол усулдардын бирөөсү ушул ооз-эки тарыхта. Эгер биздин магистранттар, докторанттар ушул усулду колдонуп изилдөө жүргүздөбүз десе, биз жардам берип көмөк беребиз. Бул тарых, бул усулдун өзгөчөлүгү мындай болуп атпайбы? Ооз-эки тарых бул тарыхты толугураак түшүнүүгө жардам берип атат да. Мындай бунун өзгөчөлүгү кээде адамдар адаштырып коет экен да. Ооз-эки тарых бул өзгөчө тарых илиминде жүргөндөрчү бул кереги жок, бул жөн эле апыртма же болбосо folk history, адамдар калаганын айта берет деп туруп көбүнчө жазууга гана көбүрөөк басым жасап калат да. Жөө жомок сыяктуу. Жөө жомок болуп калат. Жөө жомок же болбосо уламыш катары. Бул oral history же болбосо ооз-эки тарых бул жөө жомок эмес, уламыш эмес, бул адамдын башынан кечкен бир окуяны айтып берүүсү да. Мен бир-эки окуялардан айтып берейин. Мисал келтирсеңиз ушу. Мисал ушунун маанилүүлүгү чынында эле баягы таасын мисалдар болсо айтып берсеңиз. Ушун абдан көп мисалдар бар. Дүйнөдө абдан көп. Деги эле Кыргызстанда да абдан көп. Анан жазылбаган дагы, айтылбаган да тарыхта абдан көп. Ал жөнүндө кийинчерээк сөз кылайын. Эки мисал келтирейин ушул oral history же болбосо ооз-эки тарыхтын мындай маанилүүлүгү жөнүндө эки мисал келтирейин да. Бирөөсү бул 2004-2005 жылдары дүйнөдө бир чоң апаат болгон. Индия океанында чоң цунами болуп туруп, ошол чыгыш түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттеги элдер жабыркаганда миңдеген, 10 миң, 100 миңдеген адамдар жабыркаган. 2004 жылдын декабрында болгон. Ошондо Индонезия дегенге өтө бул цунами таасир эткен да, көптөгөн адамдар каза болгон. Бирок кызык жери ошол аралдардын бирөөсүндө Симуэла деген аралда дээрлик бардык адамдары сакталып калыптыр. Анын жанындагы ошол 7-8 балдагы болгон цунамиге, жетиштирүүгөдөн кийинки цунамиге туруштук берип, адамдар сакталып калыптыр. Башка кошуна аралдагылар дээрлик бардыгы жок болуп калганда, эмнеге дегенде, ал кийин барып туруп изилдөөчүлөр баягы адамдардан куткарып жатып, кантип, эмне себептен сиздер мындай өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү сактап калдыңар дегенде, жанагы баары бир оозун айтып берген экен. Биздин ата бабаларыбыздан калган мурас Семоң деген сактап калды дейт экен да. Аны эмне десе, Семоң дегени кадимки эле жергиликтүү адамдардын цунаминин айткан сөзү экен. Карап көрүңүз эми. Мындай окуя болуптур да.
Цунами болгондо, биринчи жер титирегенде цунами көп учурда суу тартылат экен. Суу тартылып, жана жээктеги суу артка кетет экен да. Ошол учурда башка аралдагылар барып, кызыгып, ай суунун астында эмне бар экен, астында байлык барбы, эмне барбы деп кызыгып барып алышат экен да. Ал аралдагылар болсо, баягы мен айткан аралдагылар, баары бири-бирине кыйкырышып, катуу кыйкырышып, тоону көздөй качышат экен. Эмнеге семоң десе баарына сигнал болот экен да, тоону көздөй качышат экен да. Сууну көздөй эмес, тоону көздөй. Ошентип дээрлик баардыгы сакталып калган экен. Аз гана адам каза болуптур. Аны айтып жатышат. Демек, буга чейин ушундай күчтүү цунами 1907-жылы болгон экен да. Арадан 100 жыл өтсө дагы баягы адамдардын эсинде, эс тутумунда калган экен да. Көп жылдар бою ата балдарына мурас кылып айткан экен, балам ушундай болсо суу тартылса сен сууга карап баспагын, суудан качкын деген экен, сактап жүрө берген экен. Бир күнү пайдасы тиет деп жүргөн экен. Ошентип бул Oral History ооз-2 тарых эл мурас катары сактап калды элдичи. Ошончо аралдын ичинен ошо жалгыз гана бир аралда ошондой атадан балага айтылып калган экен да, башкалар укпаптыр демек, э? Башкаларда болсо керек, балки маани бербегендир. Ушул аралдагылар ушуну күчтүү сактап туруп, мындай маани берип, демек ушул биздин ата бабабыздан калган мурас бизди сактайт деп туруп ишенип жашаган экен да. Өмүрдү сактап калган экен, э? Албетте. Дагы бир нерсе, бул өзү ушул биздин көрөрмандардын баарына эле белгилүү Ата Бейиттин тарыхы. Ата Бейит бул албетте бул мындай кандай биздин элибиздин кайгашалуу, өтө каргашалуу бир өтө мындай оор күндөрүн кабар берет да. Эми Ата Бейит билинбестен кала бермек экен. Эгер ошол атасынан калган мурасты биздин энебиз ошол Бибира Кыдыралиева эжекебиз айтып бербегенде, ошол КГБнын офицери ошуга маани берип укпаганда, бул туура нерсени айтып атат деп айтпаганда, балким ошол бир кадимки эле дөңсөк ойдон кала бермек да. Ошол кыргыздын дагы бир тарыхы бизге ачык болуп, кийин аны казганда ушундай чыгып атпайбы? Демек, ушуну менен бизге ошо ооз-2 тарыхка маани берүү менен, аны угуу менен, эгер тарыхта мындай жаздырып калбасак, ошол тарых кетип кала берет экен да биздин атуулдарыбыз менен. Ошол эле Алан Невисти мен башында айтып өттүм. Алан Невистин бир жазган нерсеси бар да, өтө учкул сөзү бар. Буну англисче мындай деп коет: Graves take away the stories дейт. Бул эмне деген? Бул ошол көрүстөндөр, мүрзөлөр. Алар тарыхты алып кетип калат дейт да. Эгер ушул биздин мындай адамдардын оозунан жаздырып калбасак, бир тарыхты билген, ошол бир окуяны билген адамдардын оозунан жаздырып калбасак, дегеле ал унутулуп кала берет. Ошол адамдар өздөрү менен кошо тарыхты алып кете берет да. Мен дагы өзүм дагы көбүнчө өкүнүп калам. Мисалы үчүн чоң атамдын айткан окуяларын, атам менен апамдын башынан кечкен окуяларын айтканда ушунчалык кызык угат элем. Бирок ошол учурда жазбаганымдын азыр өкүнүп кетем. Себеби азыр элес булас гана билип калам да, системалуу түрдө менин эсимде калган эмес. Бул дагы менин өкүнүчтүү өкүнгөнүм. Ушул ооз-2 тарыхтын мындай маанилүүлүгү, пайдасы тууралуу айтып бердиңиз да. Бирок ошол эле учурда мына сизге чейинки ушул долбоордун алкагында ушул жерге келип сүйлөшкөн биздин адистер менен бир топ талашып да калган учурлар болду. Мисалы, ооз-2 тарых жазып алса болот, бир адамдын эсинде калган. Бирок ал канчалык бурмаланбаган, канчалык туура, канчалык мындай далилдүү болот да. Анткени ошол эле санжыра дагы биздин ооз-2 тарыхта болот, э. Биздин билебиз, мындан Союз кезин, Совет доорунда баардыгы кедей кембагалдын бала үй бүлөсүнөн чыкканбыз дегендер эми башкача сөйлөп, бери дегенде бир болуштун тукуму болуп чыгып атпайбы? Ошол биздин ооз-2 тарыхтын мындай мисалы, санжыраны айталы, же башка бир ушундай атадан балага айтылып жүргөн окуя тарыхты деп коелу, ошол канчалык деңгээлде бурмаланбаган, жалган эмес, ошону кантип текшерсек болот да. Ошондой бир мындай тобокелчилик болуп атпайбы, аны тарых катары тааныганда? Бар, сөзсүз түрдө. Мен буга түздөн түз жооп берер мурда, жанагы жазууга ашыкча эле ишенген биздин илимпоздорго да айтып өтөт элем. Ошол эле жазуу менен калтырылган араб жазуулары болобу, Кытай жазуулары болобу, же башка жазуулар, орус жазуулары болобу, ким кепилдик берет? Ошол жазуулар, мисалы үчүн, бурмаланган эмес. Демек, ар бир жазып аткан адам өзүнүн кызыкчылыгы болуп атпайбы? Ошондо эске алып, архивдеги баягы жазуу
жазылган нерсени дагы окуганда биз илимпоз катарыбы же жөнөкөй карапайым катарыбы адам катарыбы аны да сын көз караш менен карашыбыз керек да. Ал эми озеки тарых албетте абдан туура айтасыз. Мисалы үчүн айылга барып калып адамдардан өзүнүн уруусун сурасаңыз, санжырасын сурасаңыз деги эле өзүнүкү гана асыл тукум болуп калат, башкалардыкын эме кылбайт. Бул эми мындай Дайыма эмес, бирок көп болот да ошондой. көп болот. Адамдарда ушундай нерсебиз бар да, биздин адамдык Пендечилик. факторубуз бар да. Бул пендечилик. Эми илимпоз катары буга да биз өтө олуттуу карашыбыз керек. Мындай изилдөөчү катарычы. Мындай адамдын айтып берип аткан тарыхына биринчиден ишенишибиз керек. Ал мындай ишенбестен сын көз караш менен карап туруп, ай бул баары жалган айтат деген менен барбастан, чын айтат деп туруп аны менен отурганда, маекти кура баштаганда чын айтат деп мындай кеп баштайбыз. Бирок эле ошол учурда адамдын айткан өзүнүн баягы тарыхын, баяндамасын суроолор аркылуу ар кандай ал жагынан суроо берип, бул жагынан суроо берип, мындай эме кылып суроо берип дагы тактап алса болот. Экинчиден, бул тарыхта озеки тарыхта дагы бир нерсе бар, бул триангуляция деп коет. Жана айтып берген ушул баяндаманын валидтүүлүгү, тууралыгын атайын мындай тастыктоочу ар кандай жолдору бар да. Бирөөсү триангуляциянын ошол эле маалыматты жана башка булактан дагы сурап көрсө болот. 3-чү булак, 4-чү булактан. Же болбосо ошол айтып берген окуяны мындай жазылып калган тарых менен салыштырып көрсө болот да. Мисалы үчүн ошол эле Атабейитте эгер жанагы Бибира эжебиз айткан нерсени болсо, ошол учурда чындап эле ушул жерде НКВДнын эмеси болгонбу, турган жери болгонбу, чындап ушул жерде кирпич заводу болгонбу, ушу менен да салыштырып көрсөк болот да, баардык баяндамалар. Башка баягы жазма булактардан, архивдик документтер менен салыштырып, Сөзсүз. далилдеп же жокко чыгарып койсо болот экен да. Сөзсүз, ошентип туруп бул триангуляция дегени ар тараптан карап көрөсүз дагы, аны тастыктап көрөсүз да изилдөөчү катары. Мисалы үчүн дагы мен Титаник киносун көп эле көргөн го. Ооба. Титаник киносун албетте ал жерде озеки тарыхты, Титаник киносу бул мындай көркөмдөлгөн, ал болгон окуя, Титаник өзү болгон окуя. Бирок жана Титаник киносунда Роза деген башкы каарман болуп атпайбы? Ошону карап көрсөңүз, жанагы кино баягы сууга түшүүчүлөр жана изилдөөчүлөр атайын Розадан сурап көрөт го, чындап эле сиз ошосузбу? Кандай эме кылсыз, далилиңиз бар деген Роза отуруп алып баардыгын айтып берет. Башында Розага ишенишпейт, сен кайдагыны айтып атасың деп маскаралашат. Сен өзүңдүн атыңды мындай атыңды чыгарыш үчүн айтып атасың дейт да. А бирок бара Роза так баарын айтканда, адамдардын атынан бери, капитандан бери, жана музыканттар ойноп тургандан бери айтканда, демек бунун айтканы мындай орустар айтмакчы более правдоподобный, же болбосо чындыкка жакын деп туруп Салыштырып текшерип көрсө. текшерип көрүшү дагы, анан кийин ишене башташты да. Демек баягы анын колунда дагы өзүндө далилдер болду. Демек изилдөөчү катары ошондо биз бул адамдын айтканына биринчиден ишенүү менен эме кылып аны угабыз дагы, бирок ошол учурда суроо берүү менен башка булактардан текшерип, сөзсүз анын чындыгын текшерип алсак болот. Себеби кээ бир учурда жана folk history дегендер, башкалар бир аз апыртма болуп, анан да бир эс тутум бар да. Өзүңүз жакшы билесиз. Адамдын эс тутуму болот. Адамдын эс тутуму ар кандай адамда ар кыл да. Кээ бирде эс тутум жакшы сакталганда, эс тутуму иреттүү, системалуу түрдө болот. Аны уксаңыз сонун кылып айтып берет да. Кээ биркилердин эс тутуму аралашып кеткен, окуялар да аралашып кеткен, каармандар аралашып кеткен, адамдардын аттары аралашып кеткен. Ошондо бир өзүңүзгө ушундай эс тутуму жакшы адам тапсаңыз, анан дагы текшерип атканда ошол адам дагы айтып бере алса да, баардыгын сонун кылып айтып берсе, куйма кулак адам болсо, кыргызда бир жакшы сөз бар го, куйма кулак. Баардык эле адамдын эс тутуму жакшы эмес, баардык эле адам баягы уккан нерсесин жакшы кулагына куюп калбайт дагы, жакшы иреттүү айтып бере албайт да. Ошондо изилдөөчү катары ушундай адамдарды таап алсак кандай жакшыбы да? Ошондо айтканы жакшы болот. Сиздин ушул тажрыйбада ушул ыкманы колдонуп, ошондой элдик эл арасындагы озеки тарыхты алып жүрүүчүлөрүнөн ушундай чогулткан маалыматыңыз, мындай жаңы бир тарыхый ачылыш дебесек дагы, мындай жаңылык тапкан бир учур болдубу сиздин тажрыйбада ушул ыкманы колдонуп жатып? Ушундай элдик тарых, озеки тарых булактарын изилдеп, ошолор менен мындай маектешкен учурларда. Абдан жакшы суроо. Мисалы, мен өзү билим берүү тармагында көбүрөөк иштеген үчүн бул озеки тарых менен акыркы учурда бир аз жакындан иштеп калдым. Жакында эле мынау Шамалды кичи шаарчасына барып келдим. Ал жерде менин келинчегимдин чоң атасы жашайт. 90 ашты. Кадырбек деген чоң атабыз бар. Ага барып жолуктум. Бул чоң атабыздын айткан нерселери аябай мындай дастанчы, өзү дагы көп нерселерди аябай мындай кылып санжыраларды жакшы айтат, өзүнүн кайдан келгендерин айтат. Албетте ал жерде биз көбүнчө жанагы мындай Казакстанга барганда дагы ошол жакта дагы мындай аябай
чоң нерсени баштаган элек. Бул Кыз жибек деген кол жазманын тарыхын изилдедик да. Кыз жибек деген кол жазманы ошол биздин Кадырбек чоң атабыздын аталаш бир тууганы Сталин учурунда түрмөдө отуруп калат, Казакстанга барып, Карлактачы. Кечиресиз, Кыз жибек бул казактын айтылуу дастаны. Кыз жибек Дастан поэмасы, ооба, лирикалык поэма дастаны. Казактардыкы. Бунун Кыз жибектин 20дай версиясы бар экен. Кийин изилдедим да. Ошонун бир версиясы аты айтылбай калды. Ошол мен көбүнчө айтат элем, мен Ооз-эки тарыхты изилдеп атканда айтылбай калган тарых кала берди да. Бүдөмөк белгисиз бойдончу. Ошол түрмөдө отуруп Күзөбай Куранов деген Кадырбек чоң атабыздын, мен келинчегимдин чоң атасынын аталаш бир тууган экен да, Күзөбай Куранов. Ал түрмөдө отурганда ошого колуна берген экен бир казак, ошол түрмөдө отурган, чогуу отурган киши. Кайсы жылдары отурду? 54-жылы китепке ошол кол жазмага да жазылган, мындай саргайып калган барактарга аябай жакшы сыя менен жазылган даана көрүнүп турат. 1954-жылы 20-сентябрда жазылган да китепке. Ошол учурдалар баягы түрмөдө, булар кандайча жагдайда, кайсы жерде отурган түрмөдө? Бул Карагандыдагы атайын ушу лагерь болгон, Карлак деп туруп, Сталин учурунда репрессиялангандар экен. Репрессия болгон, себеби ол Күзөбай Куранов партиялык иште жүрүп, ушу Жаңы Жол районунда. Ошол учурда бир улуттук маселе боюнча аны улутчул деп туруп, ошо түрмөгө отурулушкан да. Ошол отурган жерде жанында казак мындай өзүнчө акын болгон десекпи, жазуучу болгонбу, бирок ал кишинин аты белгисиз болуп калды. Ошо сактап жүр деп досуна берген экен. Ал ошол көп жылдар бою тышкары чыгарбастан, Советтер Союзунда коркконунан чыгарбай жүргөн. Түрмөдөн алып чыгып сактап калган. Ошол өзү сактап жүргөн. Көз өтөйүн дегенде ошол эмеге берген экен. Ошо аталаш бир тууганы Кадырбек деген чоң атага берген экен. Ал киши сактап, анан кийинчерээк көргөзүп атпайбы? Биздин оюбуз боюнча балким ошо Советтер Союзу учурунда да корккон да, себеби биздин манасыбызга окшоп Кыз жибек дагы ошол учурларда мындай тыюу салынган, өзүнчө жанагы идеологиялык себептерге байланыштуу куугунтукталып жайылган эмес экен да. Бирок бул мен айтайын деген Ооз-эки тарых боюнча ушу чоң атабыздан, Кадырбектен болгон окуяны гана жазып калдык да, бирок тилекке каршы анын дагы көптөгөн окуяларды айта албай калды. Себеби Күзөбай Курановдун өзү көзү өтүп кетти да. Ал айта турган баяндамалар өзү менен кете берди. Ошол эле казак автору ким болгон, кантип экөө дос болгон, буларды билбей калдык. Бирок кызык жери бул эмнеден далил болуп атат? Эки элдин ортосундагы орток маданият, орток мындай эмелерди, бири-биринин чыгармаларын сүйүп окугандыгы жөнүндө, окшоштугу жөнүндө да далил берип атат. Эми ошол сакталып калган кол жазма канча көлөмдө, канча барактан анан кийин ошол пайдасы тийди, жарык көрдү, басылып, китеп болуп басылып чыкты. Мына 20дай версиясы бар экен деп атасыз, Казакстандын өзүндө эле Кыз жибек дастанын. Кийинки тагдыры кандай болду ошол кол жазманын? Азырынча бул кол жазма өзү саргайып калган кичинекей баракчадан турат. Бул баракчалар 101 беттен турат. Бул жакшы тунук жазылган ыр түрүндөгү кол жазма. Бул азыр Казакстанда архивде турат, бирок аны биз кайрадан китеп кылып басып чыгабыз деген оюбуз бар. Китеп кылып, мисалы үчүн Кыз жибектин өзүнүн эмес, өзүнүн 20 версиясы бар экен. Бул версия ушул Жамбыл Жабаевдин версиясына аябай жакын экен, дээрлик 80-90% жакын экен. Бирок муну биз ойлоп атабыз, бул китеп басып чыкканда Кыз жибектин өзүнүн гана эмес, ошол эки достун тагдыры жөнүндө, ошончолук түрмөдө отурса дагы мукурап калбастан, ошол учурда ушул чыгарма жазып отурушкан экен. Эки элдин достугу жөнүндө, эки түрмөдө отурган ушу кишинин достугу жөнүндө бир китеп басып чыгарабыз деген оюбуз бар. Мына сиз ушул Oral History, Ооз-эки тарых ыкмасын абдан мындай жайылтканга аракет кылып, ушуга үгүттөп жүргөн адам катары да, мисалы бир топ жылдан бери Казакстанда, Астана шаарында Назарбаев университетинин профессору болуп иштеп жатасыз. Ошол Казакстанда бул илимий ыкма катары таанылып, расмий мындай кеңири жайылганбы? Анан биздеги абалы кандай? Ошол Ооз-эки тарыхты ыкма катары колдонуу боюнча. Аябай жакшы суроо. Бул Казакстанда тилекке каршы Казакстанда дагы, Кыргызстанда дагы мындай усул катары, ыкма катары мындай кеңири жайылган жок азырынча тилекке каршы. Өзгөчө илимпоздор арасында, балким тарыхчылар арасында бул мындай Ооз-эки тарыхка анча кызыгуу азыраак болуп атат тилекке каршы. Балким баягы мен айткандай эле көбүнчөлүк архивдеги жазууларга көбүрөөк басым жасалган үчүнбү,
Бирок ошол учурда деле Казакстанда да, Кыргызстанда да жеке илимпоздор бар, тарыхчылар бар. Ушул мисалы үчүн Кыргызстанда мынау Борбордук Азиядагы Америка университетинде Данияр Карабаев деген жаш илимпоз Япониядан жактап келген, Цукуба университетинен. Ошол менен сүйлөшүп калсам, алар айтат, биз Oral History деген Озеки тарых деген борборун ачып атабыз дейт. Анан Индиана университетинде бир өтө күчтүү илимпоз бар да, Мариан Камп деген. Ал ошол Өзбекстандагы жана советтик доордогу өзбек пактачылардын, башкалардын коллективдеги учурундагы адамдардын Озеки тарыхын жазып алган китептери бар да, аябай күчтүү илимпоз. Ошолор менен кошо долбоор кылып, чогуу сабак окутуп, Индиана университетиндеги студенттерге, Аутсадагы студенттерге сабак берип атабыз дейт да, келечекте ушул багытта алып кетебиз дейт. Бирок бул багытты дагы эле мындай күчтүү кеңири тарап кетпегени менимче дагы эле эме болуп атат окшойт. Жанагы өгөйлөнүп жатабы? Кээде өгөйлөнүп калат да, жана позитивдик жана постпозитивдик көз караш бар да илимдечи. Жанагы илимий иш болуш үчүн сөзсүз түрдө баардыгы жанагы эксперимент болуш керек, өтө мындай тажрыйба менен тастыкталган. Тастан болуш керек деп, адамдын оозунан жаздырып алсаң, алар кандай нерсени айтып кое берет деген, апыртып кое берет деген мындай ишенич азыраак да бул изилдөөгөчү. Бирок ошол эле учурда биз, менин оюмча, биз бир нерседен жоготуп коюп атабыз. Мындай тарыхты, ошол жазуу, расмий тарыхка гана басым жасалганда, карапайым адамдардын укугу бар да, алар дагы өзүнүн тарыхын айтууга. Ошол эле окуяларга алардын көз карашы кандай болду, башынан кандай кечти. Мисалы үчүн азыркы учурда адамдар үркүндү башынан өткөзгөн адамдар менимче калбады деле. Дээрлик калган 100 өтүп кетти. Эч ким оозунан жазып алган эмелер Озеки тарых дээрлик жок койсо болуп калды да. Мындай бир-эки гана жазылган болбосо, ошолордун тарыхы унутулуп баратат. Өздөрүнүн оозунан жазылып алган. Андан кийинки тарых деле, мисалы үчүн, Союз орногондон баштап, же болбосо эң жаңы тарых деле, мына перестройка учуру, Союз тарыхка кыйрагандагы тарых, азыр жаш балдарга айтып берсең, аларга тег эле жумок да. Таң калышат, ушундай болгонбу, дефицит болгонбу, кантип эле деп алар ишенишпейт. Мисалы, ошол кийинки эле совет мезгилин алалы, биздин тарыхтагы. Бизге мындай кыргызда бир жакшы сөз бар го, сага жалган, мага чын деген. Ооба. Ошол ортосунда бир 20 жыл айырма болгон, 2000 же 15 же 15 жылдык айырма болгон муун менен сүйлөшүп жатканда эле чын деле, мисалы мына биздин мисалда деле бизге чын, аларга жалган болгон учурлар көп болот да. Ошол Союз мезгилиндеги баягы товарлардын тартыштыгы, дефицити 90-жылдардан кийин жарык дүйнөгө келгендер үчүн бул арга жомок. Кантип эле мисалы кийим таппай, тааныш аркылуу кийим издеп, туура. дефицит баягы импорттук кийимди сатып алчубуз, тааныш аркылуу акча үстөк кошуп алчубуз дегенди мындай 30 жаштан беркилер ишенбейт. Аларга бир мындай жомок катары угулат. Жакшы тамак аш, мисалы магазинде кээде баягы сүт алыш үчүн кезекке турчубуз. Ооба да. 1 сааттан, 2 сааттан кезекке туруп алчубуз, жакшы товарды, жакшы тамак аш десек, кийинки жылдары 90-жылдардан кийин төрөлгөндөргө бул чын деле абдан эле жомок угулат экен, жомоктой угулат экен да. Ушунун эле мисалында бул Озеки тарыхтын мааниси. Буга маани бербей жатарбыз биз, мисалы башынан өткөн адам катары. Бирок бизден кийинкилерге бул абдан эле кызыктуу, абдан эле көп нерсеге жооп табуучу мындай бир маалымат болот окшойт да. Сиз ушул ыкманы колдонуу менен башка бир жаңы мындай бир маалымат чогулта алдыңызбы? Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, негизи мындан башка да бир мисал келтире аласыздарбы? Же бир азыркы учурда балким иштеп жаткан бир эмгегиңиз, мындай изилдөөңүз бардыр? Жок, азыркы учурда мен өзү билим берүү тармагында изилдөөчү болгондуктан менин изилдөөлөрүм башка тармакта кетип атат. Озеки тарыхка мен жана Кыз жибек аркылуу гана кайрылып калдым. Бирок өзүмдүн эмем боюнча жеке үй бүлөлүк тарыхымды изилдегим бар. Мисалы үчүн ошо дагы билген эмебизден, тарыхтан чогултуп, бир туугандарыбыздан. Бирок негизинен мен азыркы жасап жаткандарым бул ушу билим берүү, мисалы үчүн мугалимдерди даярдоо боюнча кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Же болбосо билим сапаты боюнча, ушу боюнча мен көбүрөөк изилдеп жүргүзүп атам. Бирок бул
билим берүүнүн дагы багыттап менин кээ бир ушу докторанттарым магистранттарымда изилдөө жүргүзгүсү бар, аларга жардам берсем, мисалы үчүн ошол эле учурда мисалы үчүн советтик доордо билим берүү ооз-эки тарыхты чогултуу аркылуу ошо биздин студенттерибиз, магистранттарыбыз, докторанттарыбыз өздөрүнүн аталарынан, энелеринен, чоң ата чоң энелеринен барып тарыхын сурап алса, ошолордон баягы ностальгия катары болобу же кандай болобу, мисалы үчүн алардын окуган учуру кандай болгон, жакшы кандай билим алышкан, советтик доордун жакшы жактары, жаман жактары кандай болгон, ушулар дагы тарыхка жазып койсо болот. Менимче ушул ооз-эки тарыхты усулун колдонуу катары. Бирок ооз-эки тарых мен башында дагы айтып өткөндөй, бул жанагы сапаттык изилдөөлөрдүн бир гана усулу да. Ооз-эки тарыхтан башка дагы life history деген бар. Life history деген бул адамдын жашоосун изилдөө, же болбосом дагы биографиялык усулдар бар. Case study дегени бар. Этнографиялык изилдөөлөр бар. Ушулардын бирөөсү, бирок бул көбүнчө бизге ушу тарых боюнча көбүрөөк биздин адистерди эме кылып, көбүрөөк келечекте изилдөөчү болом дегендерге мындай тажрыйба бөлүшүп ошолорго үйрөтө кетсек, демек албетте архивтерден өздөрүнүн изилдөөсүн жүргүзө берсин. Бирок мындай адамдар дагы бул тарыхтын булагы. Азыркы жашап жаткан адамдар, алар өздөрүнүн тарыхын билет, көзүнөн өткөзгөн нерсени. Ошондой эле чоң ата чоң энелердин айткан нерселерин билет. Ушул нерсени дагы биз мындай жазып калсак, келечекти мунунга өткөзүп берсек да, мындай ооз-эки тарых кылып. Ушул ыкма ооз-эки тарыхты мындай илимий ыкма кылып колдонуп кеңири жайылтууга тоскоолдук болуп аткан нерсе балким бул биздин академиялык илим. Анын ичинде тарых илиминин дөө шаалары деп коелу, ошол академиялык илимдин эң мындай даражалуу өкүлдөрү, илимпоздор балким тоскоол болуп жаткандыр, тааныбай, мүмкүн бут тосуп жаткандыр. Эми мындай чынын айтсак, мүмкүн балким мындан эч нерсе, мындай жаман нерсе болуп кетпестир, бирок менин болжолумда ошондой болуп жаткан жок. Мисалы ошону илимий ыкма катары колдонуп, ошону кеңири жайылтууга ошол биздин академиялык совет мезгилинде түзүлүп калган, негизи эле эски система учурунда түзүлүп калган илим, академиялык илим мектеби тоскоол болуп жаткан жокпу? Сизде тажрыйба катары, мындай практик катары байкаганыңыз жокпу аны? Балким ошондой болушу мүмкүн. Балким себеби көп эле илимпоздор мурдагы өздөрүнүн окуган усулу менен аябай ыңгайлуу сезишет да. Үйрөнүп калган, ошого ишенип калган, башка студенттерине дагы ушундай жолу бар деп үйрөтүп келишкен да. Ал эми бул ооз-эки тарых бул чет өлкөдө аябай өнүккөнү менен мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүндө аябай көптөлө мындай таркабагандыгы, анан буну мындай өзүнчө кадимкидей илимий изилдөө усулу катары колдонбогондугу бул дагы өкүнүчтүү нерсе. Ошол эле учурда мен ойлоп атам, балким маалыматтын дагы жетишпегендиги, мунун маанисине дагы мындай ишенбегендиги да болушу мүмкүн да. Маани бербей жаткандырбыз өзүбүз балким. Анан ошону жеткиликтүү кылып дагы мындай, ушундай кылса да болот экен, бунун дагы өзүнүн пайдасы бар экен деп туруп, ошо илимпоздорубуз, биздин күчтүү илимпоздорубуз өздөрү да аралаша баштаса, балким мындай чоң багыт болуп алып кетишибиз керек. Бул тарабында мен айтам, мына мыкты ишти алып бараткан ошол эле мына биздин илимпоз кызыбыз Элмира Ногойбаева өзүнүн коллегалары менен эсимде деген долбоор, кандай сонун долбоор болуп атат. Ошону презентация кылганда биздин мындай тарыхчы жана башка илимпоздор келип атат. Алар менимче ушул жакшы жагын көрүп атышат. Таанып жатышат, ал да жакшы. Анан дагы бизде антрополог дагы аябай мыкты дагы бир эжекебиз бар, Элмира Көчүмкулова деген. Ал дагы мындай, ал ушул Американын Сиэтл шаарынан жактап келген докторантурасын. Ал дагы көптөгөн сонун ушул ооз-эки тарыхты колдонуу менен антропологияга аябай жакын да. Ооз-эки тарыхты колдонуу менен мыкты китептерди жазып атат. Ошону дагы мындай бара элдер жакшы жактарын көрүп, мындай бир аз болсо да таануу иштери башталды да менимче. Жанагы аутсада болгон иштер менен мындай мен ойлойм, буга кызыгуу артып атат жылдан жылга. Келечекте ушул кадимкидей эле ооз-эки тарых дегенде эч ким өгөйлөбөй калган мындай жагдайга жетебиз деген үмүтүм бар. Ооз-эки тарых десе бул негизи сураштырып байкап көрсө, негизи ар бир үй бүлөдөн бир өзүнчө бир тарых чыкчудай да. Мисалы сиз айтып атсаңыз, мына азыр мисалы мен чоң атам раматылык согуштун ардагери катары согуш жөнүндө айткысы келчү эмес эч качанчы. Анан бир жолу жеңиштин 40 жылдыгына карата ошол менин чоң атам ардагер экенин билип, класска чакырып калдым, мугалим окуучуларга айтып берди. Бирок эми ал өзүнчө башка бир мындай окуя айткысы келбей койгон да согушту. Анткени согушта чын деле абдан
кан кечкен адамдар, абдан согуштун абдан мындай бир зөөкүр, абдан жаман жактарын көргөн адамдар аны эстегиси келбейт экенин кийин чоңойгондо билип жатабыз да. Бирок бул мисал катары айтып жатам да, ошол чоң ата чоң энелерибизден сураштырсак, ата энелерибизден сураштырсак, чын деле жана айткандай сага жалган мага чын дегендей бир окуялар чыкчудай да. Ошого биз өзүбүз, ар бирибиз ушуну мисалы азыр көрүп жаткан биздин көрүүчүлөр ар бири маани берсе, чын деле жаңы көп фактылар. Азыр эми сөзсүз эле муну китеп басып чыкпаса дагы, мындай Facebook'та өзүнүн баракчасында жазып койсо ал сакталып калат эле. Өзүнүн жеке мындай блогторуна жазып койсо сакталып калат эле. Андай окуялар көп эле чыгып жатпайбы мисалы? Сөзсүз. Эч болбосо эч жака жарыялабай эле үй бүлөлүк архивде кала берсин, диктофонго жазып койсун. Азыркы учурда технология баары бар. Жеке блогтор деле бар да соц тармактарда. Сөзсүз. Өздөрү сактап койсо, кийинчерээк аны китеп кылып чыгарып аны ойлонот. Ушул жөнүндө мен эки нерсени айтып өтөт элем да. Биринчиси, кээде үй бүлөдөгү өзүбүздүн аксакалдарыбыз бар да, алар көптөгөн нерселерди айтышы мүмкүн. Кээде аларга мындай үй бүлөдө айткысы келбегенине себеби биз өзүбүз дагы күнөөлүү болуп калабыз да, аларды уга турган жагдай түзө албайбыз. Отуруп уга турган, мисалы үчүн аны үчүн баарыбыз шашып жүрөбүз, жумушубуз бар. Анан кээде айта берет да деп калабыз да. Ошондой кылбастан, демек мындай ушул чоң атам бир нерсе айтат эле, ушуну жаздырып алайын, кое турчу. Макул, бул киши 70ке чыгып калды, азыр кунт коюп угуп алайын, же болбосо муну дайым эле ушу соткада интернетте отура бербей, ушуга да көңүл бурайын деп туруп, биринчиден өзүбүз даяр болушубуз керек. Экинчиден дагы бир нерсе, аябай туура нерсени айттыңыз. Кээ бир окуяларды адамдар ошону айтууга даяр болуш керек да. Мындай эмоционалдык жактанбы, психологиялык жактанбы, ыңгайы келип туруш керек. ыңгайы келгенде гана айтат да. Ал нерсе үчүн мындай биринчиден ал киши ишениш керек. Бул айтканда да кимге айтам мен? Сырыңды сууга айт дегендей, буга айтсам мындай, мисалы үчүн бул адамга эмне кереги бар? Же болбосо жөн эле эптеп эле отурабы? Демек ошого даярбы деп туруп, анан кээ бирде ачылып чачылып айтып берет го. Ушундай жагдайды сүзүп берип, мынтип чындап буга турган болуп, ушул айтып атканыңыз мага аябай маанилүү, келиңиз десе анан ичинен чыгат да айта берет. Кээде ошол үй көрүп отургандар айтышы мүмкүн, кээде ушундай окуя болуп калат да, жагдай болуп калат. Чоң атасы өзүнүн небересине айтпайт, себеби небереси укпайт да. Башка бир журналист келсе сонун кылып айтып берет да, анан ой, чоң атам аябай жакшы билет турбайбы дейт да. Эмнеге бизге айтпай жүрдүң? Бизге айтпайт дейт да. Демек биз ошо чоң атабызга көңүл буруп ушу суроолорду берген эмес экенбиз. Баалаган эмеспиз, бактаган эмеспиз. Кээде ал айткан окуялардын маанисине да түшүнбөй, барктабай калганбызбы? Ал дагы эми окуя ушундай экен да. Бул тарыхты ичиндеги нерсени ар бир адам айткысы келет да. Ал үчүн бирөөгө менен бөлүшкүсү келет. Бөлүшкөндө өзүң да жеңилдеп каласың го айткан нерсеңден. Ал үчүн мындай жакшы баарлашуучу болуп туруп, ушундай адам дагы мындай конт коюп, кулак салып уга билиш керек экен да. Озеки тарыхты изилдеген изилдөөчүнүн бир эң чоң куралы бул уга билүүлүк. Уга билип, ошол адамды чындап эле маани берип, жакшы суроо берип, анан деп уккан нерсесин жазып, ошол көңүл бура билүү да. Чын деле бул мааниси абдан чоң. Бул жеке мындай баардык деңгээлден баштап, бир кандайдыр бир конкреттүү бир үй бүлөнүн деңгээлинен баштап, масштабынан баштап, жалпы коомдун, мамлекеттин масштабында ушундай көптү билген, башынан көп нерсе өткөн, мисалы, жакында эле бир биздин чоң бир аксакалыбыз, саясатыбыздын аксакалы, ушундай өткөн биздин саясий тарыхка, бийликтин сырлары жөнүндө айтып жатып, чын деле бир башка бир ошол биздин өлкөнү башкарып жүргөн адамдар тууралуу бир эл оозунда айтылып жүргөн, бирок расмий түрдө жазылбаган, айтылбаган нерсени айтып өттү да, чын деле, мисалы, журналист катары жеке мага, көп эле адамдарга бул оозеки түрдө гана буга чейин башкалардан белгилүү болуп келген. Эми мына расмий адам, чоң кызматта жүргөн адам ошону тастыктап, ырастап, ооба ушундай болгон. Баланча адам түгүнчү адамды чын деле негизсиз ак жеринен куугунтуктап койду эле. Ошонусу гана туура болбой калды, туура эмес болуп калды. Негизи ал адамдын эмгеги чоң, биздин өлкөгө эмгеги сиңген деп айтканынын өзү эле абдан маанилүү болду. Бул түшүнгөн адамга чынында эле резонанс. Мындай жаңылык болду. Анткени бир чети баары эл арасында мындай оозеки түрдө айтылып жүргөн нерсени расмий түрдө бир адам, ошону анын сөзү салмактуу, анын сөзүнө ишенген адам айтып отурса, чынында эле бир башкача угулат экен дагы. Ошого биз мына дагы бир жолу айта кетейин, мындай бир үй бүлөнүн деңгээлинен баштап, масштабынан баштап, жалпы мамлекеттик масштабта маани берилсе, чынында эле көп жаңы маалыматтар, көп
жаңы нерселерге мындай түрткү берет ушул. маалымат алмак экенбиз да. Анан ушундай нерсенин бул эми тарыхтын мааниси бар го, буга тарыхка маани бербегенде эл кийин анын келечеги да күмөн болот. Ошол жагынан алганда абдан маанилүү окшойт да. Албетте. Бул ошол тарыхты мен дагы айтып кетем, бул жоопкерчилик да бар да. Ошол айтылбаган тарыхты жазып калып, айтып чыгуу менен биз эмнеге жетишип атабыз? Демек, жанагы тарых бүтүндөй сезилип атат да, өтмүшчү. Мисалы үчүн мурда бир гана расмий менен ушундай болгон экен десек, башка адамдардан топтоп, мисалы үчүн айтылган тарых бар, мындай элде таркаган тарых бар, кээ биркилер ичинде сактап жүргөн сырлар бар, тарых бар. Баарын топтоо менен мындай тарых бүтүндөй көрүнүп туруп эме кылат. Бирок ошол жерде бир жоопкерчилик бар экен да, менин оюмчачы, изилдөөчүлөр арасындачы. Макул, ошол изилдөө менен бир жаңы нерселерди ачып таап чыгып атабыз да. Анан ар бир изилдөөчү кепилдик бере албайт да. Мен ушул таап чыккан нерсени анан ким кандай максатта колдонуп кетет. Кээ бир учурда тескери колдонуп кеткен учурлар бар да. Мисалы үчүн бирөөнү таап алып, демек биз ушундай экенбиз, жалаң ушундай болушубуз керек деп туруп. Кыянаттык менен пайдаланып жибергендер. Кыянаттык менен сөзсүз түрдө, демек обязательно сөзсүз түрдө анан кээде акча төлөп деле мен жөнүндө ушундай таап бергилечи деген. Демек ушу илимпоздун жоопкерчилиги эми биз көп илимпоз изилдөөчү катары кепилдик бере албайбыз. Бунун бирок бул дагы мындай кылдаттыкты талап кылчу нерсе экен. Бирок ошол бойдон тарых бүдөмүк бойдон, белгисиз бойдон да калып кеткенге акысы жок да. Балким ошол мындай изилдөөнү жазып жаткан тарыхчы, изилдөөчү, кээде биздин эмебизде докторанттарга, магистранттарга айтабыз да. Эгер сиздердин изилдөөңүз өтө эле мындай кандай сөз жана бир ар кандай резонансты пайда кылуучу, же болбосо жыйынтыгында талаш пикир талап, анан кээ бирлер кыянаттык менен колдонуучу шансты өтө турган болсо, анда ошол окуу жай бул диссертацияны, изилдөөнү сыртка чыгарбай, только мындай уруксат менен колдоно турган изилдөө кылса болот да. Кызматтык колдонуу үчүн гана. Кызматтык же болбосо атайын кийинки изилдөөчү, атайын уруксат менен колдонуучу. Себеби кепилдик бере албайбыз да. Кээ бирөө ошону дароо колдонот дагы, дароо эле өзүнүн гана кызыкчылыгын башкаларга каршы колдонсо, демек мен изилдөөчү катары эки тарапка дагы араздашууга дагы мындай жагдай түзүп коюп атам да, тилекке каршы. Ошол биздин буга мисал мына биздин соңку саясий тарыхты негизи эле биздин соңку жаңы тарыхты алсакчы, совет мезгилинен баштап, мисалы согуштан кийинки урпактары, жакын адамдары, азырга чейин көзү тирүү адамдар жөнүндө мисалы биздин маданиятта, биз кыргыздарда чын эле мындай абдан кылдат мамиле кылабыз го. Ооба. Кээде мисалы биз ошол биздин саясатыбыздын аксакалдары менен сүйлөшүп калганда эле ушу жөнүндө айтып бериңизчи, ушу киши жөнүндө, ушундай окуялар жөнүндө айтып бериңизчи деп суранып калабыз. Ошентсек биздин аксакалдар илимпоз болобу, илимде жүргөнбү же саясатта жүргөнбү айтып калышат да, көп айтышат. Эми ооба ошондой болгон, бирок буну жазбай эле, буну чыгарбай эле койчу, айтпай эле коеюнчу, анткени анын балдары бар, анын жакын туугандары бар, анын тарапкерлери бар. Негизи жакшы эле киши болгон, бирок ооба ушундай калпсыздык кетирген, аны айтпай эле коеюнчу деп. Бирок экинчи жагынан алганда бул тарыхый адилеттүүлүк деген болуш керек. Тарыхый адилеттүүлүк айтылып жүрөт анысы деле. Эми сиз тастыктап койсоңуз, айтып койсоңуз, же жок деп, же ооба деп койсоңуз, бул мааниси бар да келечек үчүн. Ооба, туура. Анткени биздин эле жакынкы бир 40-50 жыл мурдагы, 60-70 жыл мурдагы тарыхыбызда көп талаштуу жагдайлар бар. Бул муну мындай кылган, тиги киши мынткен деп бири каралаган, же болбосо өтө эле көкөлөткөн бир фактылар боюнча мындай тактык киргизип, калыс пикирге мындай калыстыкты жетпей жаткан бир мындай бейтарап бир маалымат жетпей жатканда ушунун мааниси чоң окшойт да. Бирок тилекке каршы мына мисалы журналист катары деле, ушул тарыхка кызыккан журналист катары айта алам, билсе дагы айткысы келбеген учурлар болот биздин. Ооба. Ошол маалыматы бар, ошол окуялардын катышуучусу түздөн түз. Мындай анын сөзүнө эле көпчүлүк ишенип, чынында эле баягы талашсыз факт катары кабыл алсак боло турган адамдар тартынып койгон учурлар көп да. Тилекке каршы ошо дагы ошол ооз-эки тарыхтын, эс тутумдун өнүгүшүнө мындай толуктолушуна тоскоол болуп жатат. Ооз-эки тарыхтын анан мындай мыйзам ченемдүү бир усул катары калыптанып кетишине балким. Муну мен чечмелеп кетем да мындай. Балким башка элдерде, мисалы үчүн атасы, чоң атасы, мындай анын ата бабасы кылган нерсе үчүн балдары
күнөөлүү эмес деген нерсе болушу мүмкүн да. А бизде болсо дароо эле жет атасына чейин ошондо ушундай болгон, сен да күнөөлүү болуп кала бересиң да. Ушул биздин эмебизди баягы эмеден билдим да. Менталитет бир маданияттын өзгөчөлүгү окшойт да бул. Ооба, бул баланчанын немелери мындай болуп келишкен деп туруп эле дароо эле кол тескери жакка колдонгон үчүн ошойт чамасы. Мында жарлыкта сөзсүз түрдө ак же кара кылабыз да. Ооба. Тарыхты бизден мындай бир чынында эле мына сиз туура айттыңыз. Мындай бир терс бир нерсе бар да биздечи. Мындай сөзсүз түрдө бул ак, кара, бул душман же бул кас же бул дос деп салабыз да. Бирок тарых өзү, адам өзү негизи эле бул абдан татаал нерсе. Анан чынында эле бул баягы балким баягы ошол эле большевиктик, коммунисттик бир ыкманын немеси. Ким биз менен болбосо ал биздин душман, бизге каршы деген. Өтө туура, өтө туура. Ошонун чеңгелинен ары эле чыга албай жатканыбыздын бир белгиси окшойт да. Өтө туура. Буну мындай жанагы плурализмдин жоктугу да. Ооба. Мындай анан мен кээде тамашалап коем. Бизде ушундай кээде ушундай адамдар пайда болуп атат. Алар үчүн эки нерсе бар да. Эми деп койсок, эмне деп койсок болот? Эки нерсе. Бул биринчиси менин оюм, экинчиси туура эмес ой. Ооба. Демек менин айтканым гана туура дегендиктен ар кандай түшүнбөстүктөр көбөйүп атат да. Демек мындай эки адам пикири келишпесе, бир нерсе боюнча макул болбосо болбой эле койсун, бирок экөөнүн ортосунда урматсыздык кала бериш керек да. Бирок тилекке каршы андай болбой эле, жанагы аябай туура айттыңыз, ушу союздан калган нерсеби, же мен менен бол, же менин душманымсың деген ушу аябай жаман нерсе бар да. Ал адам башкача ойлонсо дагы менин досум болсо боюнча кала берсин дегенге жетсе, плурализм ошол эле тарыхый бир нерсе болгон болсо, бул нерсеге ар тараптан караса болот экен. Ушул бир эле окуяга деген дагы түшүнүк болсо да, бир эле бир тараптан болуп туруп эле татаалдык ошондой болуп атпайбы? Бир нерсеге мындай бир эле ак менен кара деп коюш кыйын экен да. Ошого мындай көп жактан карап туруп, демек бул окуяга мындайдан караса да болот экен, мындайдан караса да болот экен туруп, анан кийин чечим чыгарса жакшыраакпы дейм да мен да. Ошол тарыхый факты болобу, негизи эле жалпы тарыхка ошол ар тараптуу калыс баа бере албай жатканыбыздан азырга ошонун кесепети биздин азыркы учурдагы нерселерге да тийип жатышы мүмкүн да. Анткени вот ошол эле баягы же досумсуң же душманымсың деген мамиле азырга чейин мисалы соц тармактар өнүгүп жаткан кезде, ошол мына соңку саясий окуялар болду. Ошондо дагы абдан мындай буну баардыгы эле байкап болуш керек, кастык күчөп кетти. Тилекке каршы аябай. Касташуу. Саясий өзүнүн адамдын баягы саясий көз карашын, бири бирибиздин саясий көз карашыбызды сыйлай албаганыбыз. Ооба. Сен эгерде мени колдобосоң, сен менин душманымсың деп. Эми жөн эле адамдар эмес, ал тургай мындай жакын санаалаштар, достор, бир туугандар арасында ошол шайлоо астында баягы бул шайлоо деле эмес, буга чейинки жылдардагы талашып чатак чыгып кеткен учурлар болгон да. Ушунун балким менин пикиримде сиз эле макул болуп турсуз, ошонун түпкүрү, тамыры ошол нерседе жатат окшойт да. Биз өткөнгө саясий инсандарга, саясий окуяларга калыс ар тараптуу, сөзсүз эле ак кара түстөгө эмес, мындай ар тараптуу баа берсек, баа бере алсак, ошого мындай калыс мамиле кыла алсак, балким ошо азыркы келечегибизге мүмкүн мындай жаңы жол, мындай өнүгүүгө бир жол ачылмактыр деген пикир бар да. Мен 100% кошулам. Ушул тилекке каршы ушундай жагдай болуп, акыркы учурда мындай туура айттыңыз, кастык же болбосо бөлүнүп жарылуу, меники гана туура, же болбосо биздин ойлообуз гана туура, биз менен макул болбогондор бизге каршы, душман. Анан мурда эле дос болуп жүргөндөр деле бир жагдайда сен кошулбай калдыңбы, сен туура эмес экенсиң деп мындай бул ушул акыркы учурда саясаттабы, башка дагы күчөп баратканы тилекке каршы мени да өкүндүрөт. Мисалы үчүн айылдык менен шаардыкпы дейбизби, же ар кандай. Эң өкүнүчтүүсү адамдарда мындай эме тандоо мүмкүнчүлүгү азайып бараткандай да. Тандоо. Сен тандабай, мен айткандай танда деп туруп, баарыбыз да өзүбүздү туура сезип, башкалар баары мен ойлогондой ойлосо, менин тандаганымды тандаса, кой, анын дагы өзүнүн тандоосу, сиздин тандооңузду мен эме кылам. Бул тандоо деген саясий тандоо эмес, эмненин калоосу, жашоо образы эмненин каласа, менде аларга менин урматсый болуш керек. Кыргызстан мен ушундай элестетем, идеалдуу түрдө келечекте ушундай мамлекет болсо, ар адам өзүнчө бактылуу жашап, өзүнүн тандоосу болсо, бирок ошол учурда жанында отурган адамдын тандоосу бир аз башкача болсо, аны менен
бактылуу жашап кошуна болуп жашай берсе, аны душман катары көрбөйсө да. Мен макул эмесмин, бирок сенин тандооңду сыйлайм. Ошондой боло берсин. Бирок макул эмес болгондо бир нерсе боюнча макул эмесмин. Бирок башка нерсе боюнча биз макул боло беребиз. Бизде кээде ушул бир нерседен макул болбосо, демек такыр эле мени менен каршы деп калабыз экенбиз. Касташууга өтүп кетет. Тилекке каршы. Бул жакшы нерсеге алып барбайт. Мен ойлойм, келечек муундарды тарбиялаганда балким ушул макул, биз ар түрдүү адамдарбыз. Биз ойлогонубуз башкача, тандообуз башкача, бирок биз бирибизди сыйлоо менен жашай беребиз дегенге жетсек кандай сонун болот. Сизге чоң рахмат, Дүйшөн агай. Абдан кызыктуу маек болду. Чынында эле мына азыркы бул маегибиздин соң чыгып баратканда дагы бир мындай тарых жөнүндөгү бир афоризм эске келип кетти. Бул тарыхты биз тапанчадан атсак тарыхка, ал бизди Замбирек менен атат деген нерсени дагы бир жолу мындай ырастап отурат да, азыркы биздин болгон маегибиз. Сизге чоң рахмат. Сиздин ушул изилдөөңүздө ийгиликтерди каалайм. Жаңы фактылар, жаңы нерселер болсо, сөзсүз түрдө ушул студияда буюрса кездешип, дагы кызыктуу нерселер тууралуу айтып бересиз деп ишенем. Ийгилик, ден соолук каалайм. Чоң рахмат сизге дагы. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эсимде телебирүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Келерки эфирлерде көрүшкөнчө бар болуңуздар.